Мен эми анализдеп көрүп атам. Сиз билгенден көп билбейм, тилекке каршы. Бул жерде биз ойлогондон дагы бир топ сценарий татаалбы деп ойлоп атам да. Мунун сценарий себептерин анализдеп чыгыш керек. Бирок эми бийлик деген ошон үчүн бийлик. Кылмыш дүйнөсүнө чечкиндүү согуш жарыялай турган убагыга эле келген да. Бирок ушуну менен аягына чыгыш мүмкүн эмеспи? Система ошого даярбы? Балким бийлик чөйрөсүндө алар менен табакташтар болушу мүмкүн, тилектештер болушу мүмкүн. Ачык болсо аларды табыш, аларды жазалаш оңой эле. Бирок баягы кой терисин жамыган каршылыктар бар да, кептин баары ошолордо. Органдардын өзүндө ошол эле коопсуздук кызматында да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул коррупция деген маселе менен түбүнөн күрөшпөсө, бул биринчи. Экинчи, сот, милиция адилеттүү болбосо, дагы деле кылмыш дүйнөсү өсүп чыга берет. Мисалы, сотко, милицияга кайрылып 10 жыл, 20 жыл чече албай жүргөндөр бар. Булар өздөрүнүн мындай адилетсиз мыйзамы бар, бирок ошо менен бат эле чечип коюшат экен да көрсө. Ошон үчүн альтернатива катары көрүп калган. Анан балдар болсо романтика болуп калган. Балдар үчүн мен келечекте ууру болом, алар чечет экен, авторитет экен, бай болот экен, би болот экен деген маселе бар да. Ошон үчүн эмитен жаштардын мээсине дагы мындай туура маалымат киргизиш керек, туура адеп ахлак тарбиясы болуш керек. Бул системалуу маселе. Билим берүү министрлиги дагы, маданият министрлиги дагы бул ишке аралашыш керек. Бияктан тарбияны оңдоп кетсек, бул жактан азыркылар менен күрөшсөк, анан бул жактан сот, анан укук органдарын реформаласак, ошондо аягына чыга турган маселе да болбосо кыйын. Ошондо деле түп тамырынан бери кыркыш мүмкүн эмес. Болгону бир жөндөп, өздөрүнүн бир чегинен чыкпай тургандай деңгээлге алып бара алса, бул чоң жеңиш болот. Нуржигит мырза, азыркы жооңузга толуктоо, азыр жалпылап айтып кетпедиңизби? Деги эле жогоруда жооп бердиңиз, биз деле сиз сыяктуу билебиз депчи. Анан көпчүлүктүн башы катып атат да, анан жалпак тил менен айта турган болсок, сиздин деле башыңызды катырган эле окуя болду окшойт да анда, Кандай башты катырган? Эми көз менен көргөн бул айсбергдин үстү гана да. Айсбергдин асты үстүнө караганда эселеп көп болот. Бул жерде эмне себеп болду, эмне үчүн ушул заманда башталды, ушул күндөрү. Кече эле мисалы тойдо капысынан чогуу болуп калды деген маалыматтар болуп аткан. Күйөө саясат эмеспи, башка оюнчулар жокпу, үчүнчү тарап жокпу? Мында ойлоно турган маселе да. Бирок кандай болбосун, көрүнүшүн алып багылаганда бул жакшы көрүнүш, кылмыш дүйнөсү менен чечкиндүү күрөшүш керек. Чоң рахмат.